Урматтуу Алмаз Акунжанович, мага бир нече конуштун тургундары жол инфраструктуранын абалына байланыштуу маанилүү маселелерин чечүүгө жардам көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылышты. Биринчи бул Москва районунда Төрткүл айыл аймагынын Озерная жана Шевченко көчөлөрүнүн тургундары узундугу болжол менен 6 километр болгон. Бул жолдорду капиталдык коңдоону өтүнүшүдө. Бул көчөлөр Борбордук көчөдөн Бычыга чейин айланма жолго байланышып жатат. Жергиликтүү бийликке көптөгөн жылдар бою кайрылышкан, бирок жыйынтыксыз. Аталган көчөлөр жарыксыз жана абалы начар экен. Бул өзгөчө кышкы мезгилде балдар үчүн коопсуздукка коркунуч жаратууда. Жергиликтүү тургундар жолдорду асфальттап, жарык жана орнотуп мектеп автобустары үчүн айланма маршрут уюштурууну өтүнүшүдө. Кийинки суроом бул Сокулук районунун тургундары. Алмаз Акунжанович, бул жерде Манас аэропортунда Жаңыпакта айылына чейин Борбордук жолу 36 километр жолду капиталдык коңдоону өтүнүшүдө. Бул жолдун абалы толугу менен бузулуп, бардык пайдаланууга кыйынчылык жаратууда. Ошондой эле Жаңыпакта жана Жаңы Жер айылындагы негизги көчөлөрдү оңдоо бүгүнкү күнгө өтө зарыл экен. Бул жолдор жергиликтүү тургундар үчүн маанилүү жана коопсуздук менен ыңгайлуу, жашоо шарттарынын камсыздоо үчүн оңдоону талап кылат. Жители Сокулуского района просят провести капитальный ремонт дороги от аэропорта Манас до села Жаңыпакта протяженностью 36 километров. Алмаз Акунжанович, сегодня эта дорога в очень плачевном состоянии. Конечно, я понимаю, что работы много, дел много, но я хотел бы, чтобы обратили внимание, особое внимание на эту дорогу. Жители этих сел очень сильно жалуются, и там невозможно проехать уже сегодня. Также требуется ремонт главных улиц в селе Жаңыпакта и Жаңы Жер. Эти дороги очень важны для местных жителей и требуют восстановления для обеспечения безопасности и нормальных условий жизни. Анан кийинки маселе, үчүнчү маселе бул Бишкек шаарынын Көкжар конуштун тургундары кайрылган. Калмурзаев көчөсүнүн узундугу 1,5 километр болгон асфальттоо өтүнүчү менен кайрылышты. Алардан бир нече жолу кайрылууларынын кийин жергиликтүү бийлик тараптан тиешелүү жооп алына элек. Ошондуктан ушул маселе боюнча чараларды көрүп, жолдорду оңдоо иштерин жүргүзүү үчүн зарыл болгон кадамдарды жасап, жергиликтүү тургундарга коопсуздук жана ыңгайлуу шарттарды камсыз кылууну суранат элем. Рахмат чоң.